Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? 5-каналдын эфиринде Түзөөдө учурда берүүсү, аны мен Мунарбек Жоргомов алып барам. Билим берүү жана илим министрлиги 30 майда быйыл окуу жылы аяктай турганын билдирген. Учурда класстан класска көчүрүү сынактары, бүтүрүүчү класстар үчүн мамлекеттик экзамендер, жалпы республикалык тест түрлөө боюнча алда көп суроолор турат. Биз бүгүн ушул 4-чейректен тартып онлайн же аралыктан окутуу тартиби менен жыйынтыкталып жаткан окуу жылы тууралуу сөз кылабыз берүүдө. Бизде конокто билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Бакыт Рысбеков мырза конокто. Саламатсызбы, Бакыт мырза? Саламатсыздар. Бакыт мырза, ушул алгач сөздү ушундан баштасак, быйыл окуу жылы ошол кандай өзгөчөлүктөр менен жыйынтыкталган турат, кырдаалга байланыштуу? Биздин өлкөбүздө өзгөчө кырдаал киргизилгенине байланыштуу быйыл мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациялары өткөрүү такыр башкача форматта өткөн атат. Мына жакын аранын ичинде ошо жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны өткөрүүнүн тартиби жөнүндө атайын убактылуу, кайталап коеюн, убактылуу жобо кабыл алынды. Бул быйылкы жылы жылдагыларга салыштырмалуу өзгөчө айырмачылыктар бар. Айырмачылыктар көп мамлекеттик аттестацияны жыйынтыктоодо. Мисалы үчүн, биринчиден мына жылда баягы көчүрүү экзамендери дечи эле, мына быйылкы жылдыктын мына 5-6, 7, 8, 10 класстарда көчүрүү экзамендери бардыгы четтетилди, ал тапшырылбай турган болду. Ошол класстан класска бүтүрүүчү класс эмески окуучулар жана класстан класска көчүрүү такыр экзамен болбойт. Алар экзамен болбойт, бардыгы ошондой немеде онлайн форматында баягы жыйынтыкты жөнүнө жылдык жыйынтыгын, жарым жылдык жыйынтыгын баарын жыйынтыктап турган 4 чейректин баарын чогултуп берип орточо бааны чыгарып турган коюлат, баалар баардыгы. Анан муну 9-10 класста ошо аттестация өткөрүү такыр башкача деген себебим, бул жерде айырмачылыгы мурдагыдай же онлайн экзамендечибиз, же жөнөкөй мындай бетме бет отуруп экзамен тапшырчу, алар баардыгы мына убактылуу жобонун эмне менен өзгөртүүлөр киргизилип, быйыл 9-11 класстарга жыйынтыктоочу аттестацияны эң эле биринчиден мектептин өзүндө предметтик комиссиялар түзүлөт да. Ошо предметтик комиссиялар ар бир мектептин өзүнүн администрациясы менен ошол эле райондук билим берүү, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн көзөмөл астында мектептерде комиссия түзүлүп, предметтик комиссия 3 кишиден 5 кишиден турган комиссия түзүлүп, анан балдардын мисалы үчүн математикадан 4 экзамен математикадан, кыргыз жана орус тилдеринен жана эне тилинен ошондо. Анан кийин жана кыргыз тилдүү мектептерге, өзбек тилдүү мектептерге, тажик тилдүү мектептерге орус тилинен тапшырылып, жана орус мектептерге кыргыз тилинен тапшырылып, анан ошондой эле Кыргызстан тарыхы. Ошондой жана гуманитардык багыттагы мектептер, жана физика, математикалык мектептер, алардын өзлөрүнүн тандоосу боюнча дагы бир предметтен кошумча каралат. Эми бунун жыйынтыктоосу кандай болуп өтөт? Бул экзамен деп коелучу, экзамендерге, жыйынтык сыноолорго окуучулар өзлөрү катышпайт. Буну болгон ошо түзүлгөн мектептин ичинде түзүлгөн предметтик комиссия карап чыгат. Анын жарым жылдык жыйынтыгын, анан жылдык жыйынтыгын мурда келип топтолгон бааларын топтолуп орточосун чыгарып туруп, анан ошону коет да. Бирок ошондо окуучусуз жок эле, ошо комиссиянын чечими менен бааланат. Окуучусуз жок, комиссиянын чечими, ошон үчүн комиссия түзүлүп атат. Бул комиссиянын өзгөчөлүгү ошо окуучусуз жок эле. Анан кийин кээ бир талаш тартыш маселелер болуп калат го. Эгер окуучу баага маселен 4 менен 3-түн ортосунда, жолбосо 5 менен 4-түн ортосунда баасы болсо, кандайдыр бир талаш тартыш баалар чыгып калса, анда ошо ага мугалим предметниктин эмнеси болот, өзүнүн ой пикири
Анан сөзсүз түрдө бирок бул жерде бир жакшы жери, эгерде средний балл чыгып, орточо балл чыгып калып кичине спорный болуп калса, аны окуучунун пользасына чыгарылат да, ошондой баалар. Ушул мугалимдер, демек окуучу эгер бага баягы мурда болчу эле го, окуучу бага ынанбаса кайра экзамен тапшырат турган эреже бар эле го. Эгер ушундай кырдаал жаралып калса кандай болот? Ошондой кырдаал жаралып калса, атайын бул жободо бир эмне бар да, талаш тартыш комиссия, конфликтная комиссия деп коет. Вот ошого же бала өзү, же ата-энеси, же жана ошо ата-энесин представлять эткен, ата-энесинин ордуна кимиси болсо, ошолор барып талаш тартыш комиссиясына өзлөрүнүн ой пикирин айтып, ал жерге заявление жазса болот. Эми ушул комиссия кайсыл учурдан баштап ишин баштайт, анан кайсыл убакка чейин иштейт? Бул комиссия окуу жылы биз айтып атпайлы, 30-да аяктайт, 30 майда аяктар менен өзү негизи план боюнча bizde. Ушу бойдон эле жакшы болуп кетсе, эч кандай өзгөрүүлөр кирбейт болуш керек. 2-июндан баштап 13-июнга чейин ошо комиссия өзүнүн иштерин карайт. Анан баягыдай эле комиссия өзүнүн графигин түзөт. Мисалы үчүн 1-2-июнда математиктерди караса, анан ошол эле учурда 9-класстарда тил боюнча караш мүмкүн. Ошо өзлөрү баягы экзаменди мурда кандай экзамен түзө, ошону примерно ошондой эле эмнелер түзөт да, график. Мындан дагы алдыга кетели, жалпы республикалык тест тапшыруу дагы бүтүрүүчүлөрдүн алдында турат да. Бул маселе кандай жолго коюлат? Жалпы республика тестирование азыркы учурда мына өзү марттын башынан баштап, февралдын аягынан баштап, 28-февралдан баштап ошо жалпы республикалык тестированиеге каттоо жүргүзүлүп атканда, анан муну белгилүү себептерден ал каттоо токтотулуп калган. Мектептерге хотя дежурный администратор болгону менен анан кийин окуучуларды баардыгын ошо ден соолугун ойлоп, баардыгын убактылуу токтотулуп, мына 4-майдан бери жандандырылды. Азыр учурда дагы ошо жалпы республика тестирлөөгө каттоо жүргүзүп атат. Каттоолор жүрүп жатат. Мына 15-инде, 16-сында аяктайбыз деген план бар да. Тест тапшырууну каалаган окуучулардын алдын ала сандары барбы? Кайсы бир? Алдын ала сандары мурда алынган, бир 60% мурунку каттоодон өткөн, бир 60% өтүп калды деп ошондой эмне түшкөн да, статистика түшкөн. Азыр мына буюрса бир 2-3 күндөн баарын чогултабыз статистиканы, но бирок абдан жакшы активдүү катышып регистрация жүрүп атат. Тест тапшыруу кандай болот? Онлайн тартипте болобу? Бул боюнча бир азырынча божомол барбы? Жок, ушуну уже пока единственный ошо жалпы республика тестирлөө онлайн тартиби болбой турган болду. Бул эң биринчиден бул анткени июндун 20-21-инде боло турган болуп атат. Өзү план графиктер боюнча июндун 21-инде башталат. Биринчи туру онлайн кадимкидей эле баягы кандай тапшырса, бирок эң биринчиден бул жерде азыр балдардын ден соолугуна караш максатта, балдардын ден соолугун сакташ максатта ошол боло турган мектептерде, боло турган класстарга бүт баарына эң эле биринчи көңүл жана балдардын ошо мектептин тазалыгы, жана санитариялар коюлуп, маскаларын талап кылынып, анан болсо алардын бири-биринин ортосунда аралыкты сакташ максатында ошолорду баягы киргизип атканда эле, өзүңүздөр билесиздер, ошо ЖРТга кирип атканда эч кандай телефон пайдаланган уруксат жок, эчтемке пайдаланган уруксат жок. Атүгүл кирип атканда алар жанагы металлоискатель менен киргизип, башка эчтемке болбосун, только калем, ручка, анан жанагы заданиялар башка болбосун деген максатта. Ошон үчүн эң биринчи ошо алдын ала ден соолугун ойлош максатында ошо тазалык, класстарды бүт тазалап, хлорлоп, жууп, баардык иш чаралардын алдын алгандан кийин анан ошондой
ошол ишке барасыздар. Азыр бизде түз байланыш бар. Ошол Кичике менен орто мектеби Юнус Алиев атындагы Кичике менен орто мектебинин директору Айжан Ногойбаева түз байланышта. Айжан эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Айжан эжеке, ушул азыр 4-чү чейректи аралыктан окутуу же онлайн режимде жыл жыйынтыкталып жатат. Быйыл ушул мектеп бүтүрүүчүлөрдүн маселеси, окуу жылын аяктоо сиздерде кандай жүрүп жатат? Биздин мектепте 11-классты негизи 26 окуучу аяктап жатат. Бул 26 окуучудан жогорку республикалык тестирлөөгө 19 окуучу катышабыз деп жылдын башынан бери эле даярданып келишкен. 2019 жылдын ноябрь айында жана күзгү каникулда ушул окуучулар Бишкек шаарына барып, СОМО, ЦКМга атайын курстарына барып окуп келишкен. Январь айында да кышкы каникулда окуп келишкен. Ал эми онлайн окуу башталгандан бери бул окуучулар теледен эртеменки телевидениядан, ЛТРден, Илим Билим телеканалынан эртеменки 8ден 8:45ке чейин, анан кечки саат 5ден 5:45ке чейин атайын видео сабактарды көрүп даярданып жатышат да. Бул видео сабактарда негизги тесттин баардык бөлүмдөрү жана предметтик тесттин баардыгы камтылган. Ошого даярданып атышат. Мындан сырткары жана YouTube каналдарында жогорку республикалык тестирлөөгө атайын тесттер бар экен, өзүңдү сынап көрүңүз деген. Ошол онлайн тесттер менен окуучулар өздөрүнүн билимдерин сынап атышат. Ошондой эле билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун сайтына да кирип, билимдерин күн сайын текшерип, өсүштөрүн салыштырып атышат. Анан биз уже жогорку республикалык тестирлөөгө 4-нөн 15 майга чейин болчу регистрация. Ал регистрацияны өтүп даярдап койгонбуз. Эми бизге билим берүү бөлүмүнөн маалымат келген. Жогорку республикалык тестирлөө 20-сынан 25 июнга чейин жүргүзүлөт деп. Ошого чейин деле мына окуучуларыбыз ушундай даярдыктары менен даярданып жатышат. Буга чейин ушул мугалимдер мектептерде жана республикалык тестке даярдоо боюнча атайын усулдарды өткөрүп, даярдоо иштерин жүргүзүшчү. Быйыл ушундай иш-чаралар барбы мектептерде? Мектептерде буга чейин болгон онлайн сабактарды өтүүгө чейин жүргүзүлгөн. Анан онлайн сабактар өтүлүп баштагандан кийин ар бир бала үйүнөн даярданып атат. Жанагыдай YouTube каналдарга кирип атышат, сайттарга кирип үйлөрүнөн даярданып атышат. Ал болсо атайын класс жетекчи тарабынан журнал түзүлүп, ошол журнал менен текшерилип атат да. Онлайн негизде. Эми сиздер ушул процесстен өтүп жатасыздар жана онлайн аралыктан окутуу деген система окуучулар үчүн кандай жаңылык болуп атат? Сиңимдүү, анын бир натыйжасы байкалып атабы? Бүтүрүүчү класстар үчүн бир кандай жыйынтык көрсөтүп жатат азыр? Ушул алдыда жана жалпы республикалык тестке экзамендер келгенде ушул жактан аксап калат деген бир коркунуч болбойбу? Эми буга чейин деле даярдык болгондо негизи былтыркы жылы урматтуу президентибиз санариптештирүү жылы деп жарыялаганда, анан быйылкы жыл деле санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Буга чейин деле даярдык болуп келген. Анан онлайн сабактардан жогорку класстын окуучулары анча деле кыйналган жок, анткени алар азыркы технологияларды абдан жакшы түшүнүшөт да. Анан ар бир сайттарга кирип эле жанагынтип өздөрү даярданып, өздөрү текшерип атышат да. Көп кыйналышкан жок. Анан ата-энелер тарабынан дагы кызыктаруу болуп атышат. Окуучулардын чейректеринин чыгышына, бааларынын коюлушуна, күнүгө мисалы видео сабак бүткөндөн кийин деле мугалимдер ошо журналды ачык эле WhatsApp аркылуу, жанагы электронный почта аркылуу окуучуларга жөнөтүп атышат. Анан баардыгы көзөмөлдөө болуп атат. Кыйналышпайт го деп эле ойлоп атабыз. Айжан эжеке, байланышка чыгып маалымат бергениңиз үчүн рахмат. Сизге ыраазычылык айтабыз. Ийгилик болсун ишиңизде. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланышта Юнус Алиев атындагы Кичике менен орто мектебинин директору Айжан Ногойбаева болду. Бакыт мырза, ушул аралыктан окутуу, онлайн билим берүү деген ушул жакынкы күндөрү күтүүсүздөн кирип калды. Кандай биринчи кадам таштаганда кандай бир кыйынчылыктар болду? Абдан кызыктуу суроо болуп атат. Бир кандайдыр бир однозначно жооп бериш дагы кыйынчылыгы туулат да. Буну мен алыстан баштамакмын. Мына санариптештирүү жылуу депчи. Мына чынын айтканда мына санариптештирүү учурдагы кырдаалга байланыштуу билим берүү системасына
бат эле кирип кетти десем жаңылышпайм да. Неге дегенде буну ошо коронавирустун дагы эмесинен себептеринен мына мисалы үчүн онлайн сабактар булар качан болот эле, балким сентябрда кирет беле, бирок ошо планга кирип аткан бизде. Мынчалык ылдам кирип кетерин чындыгында эч ким күткөн эмес. Мына өзүңүздөр билгендей эле СНГ мамлекеттеринен эң эле биринчилерден баштап биз Кыргызстан баштадык. Эчтемкеден коркпостон туруп, дароо мына биздин азыркы министрдин жетекчилиги астында мына онлайн сабактарды разработкалаш керек. Буну кыйынчылык туудурган эң биринчиден мугалимдерди тандаш, ошол кандай методика, ошонун бүт баарын тандап алыш кыйынчылык болду. Анан кийин ошолорду мына өзүңүздөр билгендей аларды ошол студияга жеткиргенин ар кандай проблемалар болду, ал жагынан технический проблемалар дагы. Анан сабакты мына өзүңүздөр көргөндөй эле чындыгында башында чын айтканда, орусча айтканда оставалось желать лучшего. Анан кийин жакшы алып кетишти сабактычы. Ошентип онлайн сабак менен бир гана ошо Zoom, WhatsApp'тар аркылуу, телевидение аркылуу өзүнчө да башка каналдар менен мугалимдер онлайн сабактарын эптеп жерлерде жакшы берип, мен ойлойм да, жакшы чыгып кеттик азыр. Бүт баарды өздөштүрүп, анын үстүнө азыр эчек айтпадыбы, директор эчекебиз. Азыркы жаштар мындай жаңы технологиялар бат өздөштүрүп деп. Булар кээ бирлерде ушундай учурлар болуп атты. Мугалимдерине жардам берип, кошо чогулуп алып иштеп аткан учурлар болуп атты. Мугалимдердин ошол технологияга даярдыгы кандай экен? Технология уже буну мурдатан эле баардыгында мындай даярдыгы жакшы, бирок ошо мүчүлүштүктөр болот. Кээ бир ал мүчүлүштүктөр азыр кандай десем, өтө эле чоң көйгөй жараткан жок да. Ошол эле. Башында жанагы кээ бир үй бүлөлөрдө ошол онлайн сабак алуу мүмкүнчүлүк жок деген дагы сөздөр болду эле. Телевизор жок же интернет байланыш телефону жок деген. Андай бар. Андай проблема азыр деле кээ бир жерлеринде бар. Бирок мына ошону мен эгерде мындай болгондо мен ала келмекмин. Чындыгында айтканда абдан биздин Кыргыз элинен айланып кетсе болот экен да. Эмнеге дегенде ушундай азыр Ысык Көл областын мен үлгү катары алып кетсем, ошондо убагында бир 510 телевизор жеткен эмес да, үй бүлөлөр жок болгон. Анан мугалимдердин жардамы менен, мына кээ бир мугалимдин үйүндө 2ден телефон, 3төн телефон, ошо айыл өкмөтүндөгүлөр, айыл жер кезинде жана колунда барлар ошентип баардыгын почти азыр бир 3-4 ушундай эле телевизор калды да. Жок телевизор. Бирок андан сырткардагы Ысык Көл областында бир жакшы эрнеткен, сен жалгыз эмессиң деген бир кеткен өзүнчө проект долбоор. Ошолордун жардамы менен көп балдардагы телефон, планшет, алардын телевизор менен камсыздоо жакшы болуп атат. Ошондой эле жалпы республикада ошондой болду. Телевизор менен камсыздоо биринчилерден ошо ашыкча телевизор, андан кээ бир мектептерде да камсыздалган телевизорлор бар да. Ошолор жетпегендерге убактылуу дагы алып барып беришип, мына неме бүткөндөн кайтарып берди. Анткени ал мамлекеттин менчиги болуп саналат деп ошондой камсыздап, мүмкүн болушунча бардын камсызганга. Анан такыр эле телефону жок болгон балдарды анын туугандары бар. Ата-энесиники бар, бир туугандарыныкы бар, ошолор аркылуу жардамдашып ишигип, четте калган окуучулар жокко эсе да. Азыр бизде дагы бир видео байланыш бар, билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров мырза. Кеңешбек агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кеңешбек агай, Кыргызстанда ушул 4-чейректен тартып аралыктан окутуу, онлайн сабактар башталып, ушул окуу жылы жыйынтыкталган жатат. Оюңуз кандай болуп атат ушул азыр Кыргызстандагы билим берүү системасындагы абалга? Рахмат, сурооңузга. Мен чындыгында бул нерсе суроону уже бүгүнкү күндүн эсеби менен 3-чү жерде жооп берип атам. Менин айтканым аябай мындай ортолук деңгээлде чыгарылган жакшы конструктивдүү чечим деп ойлойм. Себеби эмне үчүн?
биз ушул чөлкөмдүн ичиндеги коңшу мамлекеттерди алысыраак ушул Россия менен Европаны дагы салыштырып көрсөк, ар кандай бүгүн эмелер тажрыйбалар ар кандай болуп атат да. Ошонун ичинен бир алгылыктуу баарына жаккан чечим деп ойлойм ортолуктагы. Бир жагынан ошол мугалимдер менен мүмкүнчүлүк берилип атат баа койгонго. Ошол эле учурда окуучуга дагы укугун тебелебестен аларга дагы окуучу менен ата энеге мүмкүнчүлүк берилип атат. Эгерде канааттанбай кала турган болсо келип апелляция кылган. Кеңешбек мырза, ушул быйыл окуу жылын жыйынтап атканда бүтүрүүчү класстар үчүн гана атайын комиссиянын чечими менен аларга баа берүү, анан калган класстарга экзамендерди баалоо, класстан класска көчүрүү экзамендерин жокко чыгаруу боюнча ушу министрликтин чечимине сиздин оюңуз кандай? Оюм жалпысынан аябай позитивдүү. Себеби бул шартка байланыштуу жакшы болгон варианттардын ичинен эң жакшысы деп ойлойм. Себептерин, критерийлерди келтирип кетсеңиз, эмне үчүн жакшы бул? Эмне үчүн? Макул, мен башка мамлекеттердеги болуп жаткан тажрыйбаларды айтып кетейин. Бирөөлөрү айтып атат, жалаң гана ошол онлайн окуттукпу, эгерде онлайн окутсак, ошол онлайн менен экзамен алайлы деп эме кылып атат да, демилге көтөрүп атат. Экинчи бирөөсү жок, экзамендерди такыр жок кылып эле албай эле коелу деген дагы бир чечим болуп атат да. Бирок ортолуктагы бул чечим бир жагынан ошол окуп аткан мезгилде мугалим ошол комиссия түзүлгөндө анан ата эне менен биргеликте болгон чечим менин оюмча ортолуктагы чечим деп ойлойм да. Ошол критерийлер менен айтканда, мисалы үчүн буга чейин балдар 3 чейрек уже окуп койду. Алардын кандайдыр бир окуунун динамикасын биле турган бир параметрлер бар. 4-чү чейректи демек ошого көбүнчө таянып, ошол эле мезгилде 4-чү чейректеги жанагы онлайн окутуу системасында канчалык деңгээлде балдар аракет кылды, ошого дагы карап туруп чыгарып атат да. Рахмат, Кеңешбек агай, байланышка чыгып маалымат бергениңиз үчүн ийгилик болсун ишиңизде. Эч нерсе эмес. Рахмат, сиздерге да ийгиликтер болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланышта билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров мырза болду. Агай, ушул онлайн аралыктан окутуу деген система тартип 4-чү чейректен баштап кирди. Анан ушул баягы бааларды жыйынтыгын чыгарууда ушул 4-чү чейрекке өзгөчө дагы көңүл бурулуп, жана онлайн аралыктан окутуунун бир жыйынтыгын да чыгаруу боюнча бир маселе каралганбы? Бул сөзсүз түрдө бул маселе каралган. Анткени бул онлайн түрүндө өтүп аткан мен булар мектептерде ар бир мугалимдин өзүнүн жеке журналы бар. Ошолорго баалар коюлган. Кадимки эле мектеп болгонбай бири-бирин аралыкта болгон үчүн кадимки мисалы ошол эле математиканы, ошол эле тилдерди алайлы баалар коюлуп жатат. Анан эми муну жылдын аягына аларды кайра көчүрүп, обычный журналдагы көчүрүүлөр башталат. Анан сөзсүз түрдө ошол онлайн түрүндө берилген сабактарда алган бааларда эске алынып, жыйынтыктоо аттестатына эске алынат. Анткени ошону жалпылап келип жыйынтыгын чыгарылат да. Ошон үчүн ал эске алынбай койбойт. Ушул дистанттык онлайн окутуу деген бул бир Кыргызстанда биринчи тажрыйбабы же буга чейин да ушундай тажрыйба бар беле? Бул айтып атпайм, бул ошо учурга жараша биринчи жолу болуп атат. Бул эң биринчи. Мисалы үчүн дистанциялык окутуу дейбиз. Бул деген вуздарда бар, а мектептерде болгон эмес да. Буюрса бул ишти дагы министрлик азыр пландаштырып дагы улап кетип, ушул ойдон токтотпай дагы улап кеткенге. Деги эле ушул окуучулардын билимин баалоо, алардын алган билимине карап баа берүү система деген жана көп буга чейин айтып келген болчу. Ушул бул эски система, башкачараак бир формат кириш керек деген ой пикирлер бар эле. Кандай сиздин оюңуз? Ар кандай ой пикирлер уже бул көптөн бери эле келе атат. Ой пикир жанагындай модульный системага өтсөкпү, ар кайсы мамлекеттердин карап чыгып, анан бака менимче жеке өзүм ой пикирим. Мына уже
бир нече жылдардан бери өзүн өзү актап келаткан система деп ойлойм да. Бирок бул деле каралып атат ар кандай түрлөрү. Пока ушундан биз кете элекпиз да. Эми Кудай буйруса жай турмуш жакын арада келет деп үмүт кылалы, бирок кайра жай турмушка кайткандан кийин ушу онлайн аралыктан окутуу деген система ушул боюнча калып калабы же ал кошмо жүрөбү? Жок, өзү мыйзамда да бар, дистанциялык окутуу, заочный окутуу, ошолор деле ошонун түрүнө кирип атпайбы. Бул ушул бойдон калып, сөзсүз түрдө бул дагы мындан нары дагы өркүндөтүлөт да. Ушул бойдон калып калбайт. Уже мына 1-сентябрга даже пландаштырылып атат. Дагы ушу дистанциялык окутуунун сабактарын тартуу боюнча. Буюрсаң бир июльдардан кийин ушулар дагы тартыла баштап, аябай учурга эгерде керек болуп калган учурда ошо дистанттык окутуу даяр сабактар баардыгы даяр тартылат да. Анан мына учурдан пайдаланып мен айтып кетет элем, азыр дагы эле ошо жалпы республикалык тестирование азыр жүрүп атат, каттоо жүрүп атат. Ошон үчүн мен көбүнчө жанагы райондук, шаардык билим берүү бөлүм башчыларына кайрылып кетет элем. Эгерде азыр көрүп атса, жерлерде мына шаарда окуган колледждин, лицейлердин балдары, айылдык балдар азыр үйлөрүнө кетишкен шартка байланыштуу. Эгерде алар керектүү документтерин жанагы бүтүрүүчүлөр да, колледждердин бүтүрүүчүлөрү бул жакка келип каттоого мүмкүнчүлүгү жок болот. Ошондуктан райондук билим берүү бөлүмүнүн астында ошолор катталып, бирок справкасын көрсөткөн учурда каттоого уруксат берилген. Ошону урматтуу жетекчилер эске алып койсоңуздар. Азыр бизде дагы бир түз байланыш бар. Бишкектеги 69-чу мектеп гимназиянын окуучусу Эркайым Шамбетова бизде байланышта. Эркайым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Эркайым, 4-чейректен баштап ушу онлайн окутуу, аралыктан сабак билим алуу тартиби иштеп жатат. Окуучулар үчүн кандай жаңылык болду? Биз үчүн бул өтө башкача болду, бирок бир чети бул онлайн сабактар бизге жакты, бир чети жаман болду да. Себеби дегенде убактыбыз көп болуп, ошо ортого даярданганга убактыбыз кеңири болуп калды. Ал эми жаман жагы болсо мугалимдерден алыс болуп атабыз да, ошол жерде мындай жаман болуп атат. Бирок кантсе да мугалимдер менен WhatsApp аркылуу ар кандай жолдор менен байланышып, алар менен да сүйлөшүп жатабыз да. Экзамендерге алдыдагы ушул жалпы республикалык тестке даярдык сиздерде кандай кетип атат? Бул ортого даярдык негизи билим берүү министрлиги көптөгөн шарттарды түзүп берди буга чейин. Ага чейин менде көптөгөн китептер бар болчу, Нованыкы, ошондуку менен даярдандым. Азыр болсо интернет булактарынан алып, ар кайсы жерден мугалимдерден сурап, эсептерди ошо менен даярданып жатам. Башкача айтканда өз алдынча мындай өнүгүүгө шарт түзүп берди да. Ушул окуучулар үчүн интернет билимдин аябай чоң бир кенч экенин окуучулар ушул 4-чейректен кийин көбүрөөк туюп баштады деген көп пикирлер айтылып атат. Окуучулардын ою кандай? Анысы кандай десем, онлайн окутууда жакшы эле болду, кемчиликтери көп деле эмес. Бул бир гана жанакы байланыш жолу жок болуп калса эле кемчилик болбосо, а так жакшы эле болуп жатат онлайн сабактар. Мугалимдер жакшы өтүп берип атат бизге. Мугалимдер менен кайтарым байланыш бир кайсы бир саатка коюлганбы же сиздер күндүзгү эртеден кечке байланышып алар менен пикир алышса болот бекен? Негизи мурдакыдай расписание боюнча сабак өтүлүп жатат. Ал эми эгер суроолорубуз болуп калса, эжелерге чалып же WhatsApp'тан жазып, мындай каалаган убакта жазып жатабыз да. Эркайым, байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат, ийгилик каалайбыз. Мен Эркайым кошумчалап коеюн. Бул туурасын айтты. Эмнеге дегенде бүт мектептерде бул онлайн сабактар башталарынан ардын баардыгын сөзсүз түрдө телевидениеде көрсөтүлгөн, бериле турган сабактар киргизилип, электрондук расписаниелер түзүп, ошо расписаниелерге
ылайык сабактар жүргүзүлүп атат. Жана жадыбалдардын айрым жерлерде туура келбей калышы боюнча да башта маселелер болду эле. Азыр кандай? Жок, азыр бул негизинен колго алынып, бүтүн жолго салынып калды. Башында болгон ошо айрым сабактар расписаниеге эгер саат 9 койсо кичине кечигип калып, ал техникалык мүчүлүштөр боюнча. Жана колледж, лицейлер боюнча да айтып кеттиңиз, алардын бүтүрүүчүлөр боюнча экзамен маселелери кандай? Аларда так эле ушундай эле болот. Бардыгына берилген тапшырмалар ушундай негизде, анан дистанттык формада. Булардыкы мектептикине караганда оңойрок да, буларда мурдатан эле дистанттык форма обучение деген бар болчу да. Ошон үчүн алар вуздар менен колледждер кичине жеңилдикке турат. Ата-энелер ушул онлайн сабактарга кандай катышып жатат? Ата-энелер эми ачыгын айтайлы, көпчүлүгү биз да күткөн эмеспиз, аябай активдүү болуп, жада министрликке чейин жазышып, момундай сабакты түшүнбөй калып атабыз. Ошону кандай түшүндүрүүгө болот деп кайра бизге да ошондой суроолор көп түшүп, бул жерде чындыгында мына аябай ата-эне менен бул жерде баягы мурда эле 3 бурчтук деп койсо, ата-эне, окуучу, мектеп деп койсо, ошол 3 бурчтук абдан жакшы иштеп кетти. Бири-бири менен ата-эненин ортосунда байланыш болду, окуучунун ортосунда, ошондой эле мектептин ортосунда кадимкидей байланыш түзүлүп, азыр бири-бирин абдан жакшы түшүнө баштаган. Бактыга бизде убакыт соңуна чыгып баратат. Ушул сизге жыйынтыктоочу сөз берсем, окуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге айта турган сөзүңүздү айтсаңыз. Мен эң биринчи мына бүтүрүүчүлөргө каалар элем. Азыр мына бардыгыбыз ушу мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын алдында турабыз. Ушул бардыгы жакшы бааларды алып, анан кийин предметный комиссияларга мен кааларым адилеттүүлүк, бардыгын жакшылап карап, сабактарын адилеттүү баа коюшуна тилектешмин. Ошондой эле бардык ата-энелерге, бүт кыргызстандыктарга мен тилейт элем, ушул учурубуз эртерээк жакшыга айланып, анан жакшы өзүбүздүн Кыргызстандын эли жакшы турмушту баштап кетсек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын эфиринде учурда теле берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Мунарбек Жөргөмов алып бардым. Биз бүгүн ушул 4-чейректен тартып онлайн жаралыктан окутуу тартибинде жыйынтыкталып жаткан окуу жылы тегерегинде сөз кылдык. Бизде студияда конокто билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Бакыт Рысбеков мырза болду. Бакыт мырза, сизге да ийгилик каалайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.